Қазақстан менен Түркменстан өзара инвестицияларды арттыруу жана коргоо жаатында кызматташат. Парламент Сенаты эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосундагы тиешелүү келишимди жактырды. Документ Қазақстан менен Түркменстандын инвесторлору үчүн туруктуу жана болжолдуу шарттарды түзүүгө багытталган. Келишим эл аралык арбитражга жетүү жана чет элдик инвестицияларга адилеттүү мамиле кылуу сыяктуу маанилүү маселелерди бекитет. Ошондой эле анда артыкчылыктуу багыттардын бири катары энергетика тармагындагы кызматташтыктын алкагын кеңейтүү каралган. Казакстан тарабы өнөктөш мамлекеттеги газ конденсат кендерин өздөштүрүү жана куур инфраструктурасын кеңейтүү долбооруна катышууга даяр экенин билдирди. Бул жаатта Казакгаз компаниясы менен Түркмөнгаз мамлекеттик концернинин ортосунда өзүнчө келишимге кол коюлду. Белгилей кетсек, ата мекендик инвесторлор Түркмөнстандын экономикасына 16 миллион доллардан ашык каражат салды. Ал эми эки тараптуу товар жүгүртүү былтыр 555 миллион долларга жетти. Жаңы келишим экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган. Бұл заң экономикамыздың барлық салаларындағы Бул мыйзам экономиканын бардык тармактарындагы инвестициялык процесстерди мамлекеттик да, жеке сектордагы да инвестицияларды колдоону жана аларды коргоону камсыз кылуучу негизги укуктук акт. Бул кош мамлекеттин бизнес коомдоштуктарынын кызыкчылыктарын коргоо боюнча мамлекеттер аралык деңгээлде биринчи жолу конкреттүү кепилдиктерди жана милдеттенмелерди бекиткен уникалдуу жана маанилүү документ. деңгейде алғаш рет нақты кепілдіктер мен міндеттемелерді бекіткен бірегей және маңызды құжат.